kesigen mahcubum men bulup A degende den solup Arpasın gem bulup Anam sağa kesigen mahcubum men bulup Pazarga barım satıp aldım Göçün görüşü akçanın Bir uqdağı den soluptu Bir basardan tapmadım Aynan 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 nana Aynan 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 nana Aynan 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 nana Aynan 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 nana Сактау уюмунун маалыматы боюнча ар бир секундасына жер жүзүндө адамзаттын ичинде бир адам кургак учуу менен жанагы жугат кургак учуу. Эndi ар бир 20 секунд ичинде бир адам өмүр менен коштошот экен. Демек бул оору эмнеге алып барат экен? Мына караңыздар, да темирди жейт, ал да өмүрдү жейт. Биздин эң кымбаттуу нерсебиз эмне? Өмүр. Биз өмүр менен кымбаттымыз, эми ар бир адамга белгилүү бир убакыт берилген, жашоо убакыты. Ал жашоо убакытта биз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн ден соолугубузду ойлошубуз керек, аны коргой билишибиз керек, сактап билишибиз керек. Жанагы жугуштуу оорулардан сактанып, аларга профилактика сыяктуу денибизди коргойтун спорттук жанагы ашыгууларды жашап кылышыбыз керек экен, өмүрүбүздү коргошубуз керек. Дүйнө жүзүндө жугуштуу оору абдан көп. Анын ичинде бүгүн биз жугуштуу оору, кургак учук оору жөнүндө айтабыз. Азыр биздин жана сабагыбызга, тарбиялык саатыбызга Жапарова кызмар жана биздин айылдын юбилей дарыгери тобунун мен айымы келип отурады. Азыр кургак учук жөнүндө сиздерге кичине маалымат берет. Саламатсыздар балдар. Кургак учук оору, бул инфекциялык оору, бул аба аркылуу жугат. Анын чакыруучу микробактерия бул коха бактериясы чакырат ооруну. Бул оорунун белгилери табиғи начарлайт, арыктап кетет, дене тарбиясы, дене табы көтөрүлөт. Кечки маалда денеси ысый баштайт, анан алсыроо болот. Анан эме кылат. Алдын алуу жолдору 1 жылда бир флюорографияга түшөт. 14 жашка чейинки балдар, чоңдор 14 жаштан жогору рентген болот. Ошого текшеринип эме кылат. Текшерингенде чыгат эмес. Анан алдын алуу жолдору ушул. Анан ал оору менен оорубаш үчүн ден соолук ушул арыктоо, баягы температурасы көтөрүлгөндө, 1-2 жума жөтөлүп узун жөтөлгөндө ошол оорулар белги пайда болгондо доктур дарыгерге эме кайрылыш керек да ошол адамчы. Ошондо анан тезирээк лечениясы эме болуп, тез айыкканга эме болот. Башка адамдарга жуктурбайт. Өзү бул жөтөлгөндө эле бир бала ооруса, бул классындагы балдарга жуктурушу мүмкүн да. Ошол белгилер болгондо доктурга кайрылыш керек. Çok rahmat ecemizge. Endi men uşuların içinde жугуштуу оорулардын 3 түрүн алдым. Себеби ал ооруларды бөлүп алган себебим алар окшош. Анан биздин темамызды ачып бериш үчүн жакшылап. Анан жанагы силерди 3 топко бөлөйүн. Ошо отурган жайларыңда маалымат беретін топту мен буну жанагы вирустар тобу деп атайын. Экинчи топту кургак учук оорусун маган ошол оору жөнүндө маалымат беретін бул топту бактериялар деп жанагы топту бөлүп алайык. Ал үчүнчү топту биз ВИЧ оорусу жөнүндө маалымат беретін окуучулардын тобу деп алайык. Так, эмне үчүн мен бул 3 ооруну алдым? Биринчиден бул эмесинде топсундар? Коронавирус. Дүйнө жүзүн бирликтирген 2019-жылы бизге коронавирус башка бир штампымен, COVID-19 деген штамппен келген жаңа түрү келди. Бул вирустук оору. Бул жукпалуу оору. Бул коркунучтуу оору. Экинчи топ бул кургак учук. Кургак учук адамзатка эң коркунучтуу жугуштуу
оорулардын бири болуп келди. Бирок адамзат аны жеңип, дарыланып, айыгатын неге жеттик? Медицинанын өркөндөгөнүнүн аркасында ушундай даражага жеттик, Енді ВИЧ инфекциясын алып турган себебим силердин араларында Кудай кааласа мына бүтүрүүчүлөрсүздөр. Эртең шаарга, Бишкек шаарына, башка шаарларга окушка жөнөп турасыздар. Силер бул оорулар жөнүндө көп маалымат бериштериңер. Ошол үчүн бул ооруда силерге маалымат берүүгө туура көрдүм. ВИЧ оорусу анча 1980-жылы пайда болгон эң коркунуч алып келген адамзатка оору жуктоодо оорулардын түрү. Енді эмне үчүн мен силерге вирус деп айттым? Вирус деген эмне балдар? Кандай ким айтат? Вирус деген эмне өзү? Клеткада клеткадан тышкары чыкпай койбойт, өсүп башка клеткаларга клеткадан чыкпайт. Ошол бир клеткада өсүп чоңойот. Туура. Чеге жугуштуу акен. Жугуштуу акен. Жугуштуу жугат. Аба аркылуу жугат. Жакшы, абдан жакшы. Енді мына Жапар Рахимат эжемизге тыңдап отурасыз, не кыласыз, баалайсыз доктурду. Так, ал силер неге бактерия? Эмне үчүн мен бактерия деп бөлдүм? Каны бежен? Бактерия табиатта кеңири кездешүү клеткалуу организм. Жаратылышта көп жерде кездешет. Топуракта, сууда, өсүмдүктөрдө, жан-жаныбарларда, жана адамдарда ал экиге бөлүнөт. Ачык жана жабык болуп, жана тоголок жана шартсымалдар болот. Хорошо. Ал иммунитет жөнүндө ким айтады? Бул ВИЧ инфекциясынын иммунитетте бул тогу деп бердим, Так, иммунитет дегенimiz ким? Кандай? Организмге калканчасы болуп бөлүнөт. Вирус башка организмге башка вирустарды киргизбөөчү клетка. Молодец. Башка вирустардан коргоп турат. Вирустарды организмге киргизбей өзүн сактап калат. Организмди коргоп турат экен. Каны Кыймат эжемиз айтсын. Туурабы? Жооптор канагаттанырлыкпы? 3 топтун ар бир топко кан көтөрүңүз колуңузду. Караңыздар, окуучулар канча алдыңыздар? Көрсөтүп коюңуз. Биринчи кылымга Вирус. Так, толук эмес экен, балдар, маалыматтарым. Экинчи бактерия 5, жакшы дейди. Үчүнчү топко 4 маалымат аз деген сөз, Толуктап кете аласызбы? Балдар, караңыздар. Вирус эмени чакырат да, микробактерияны. Аны коктош неме кылыш үчүн вирус иммунодефицит человека бул адамдын иммундук системасыны неме кылат, коргойт. Ошон үчүн оорунун алдын алуу үчүн неме кылыш керек. Ден соолукту жакшы карап, таза болуп жүрүш керек. Колдорду тез жууп, самындап, кургатып, анан аралык сактоо керек ошол. Коронавирус аралык сакташ керек экен. Ал иммунитетти не кылыш керек экен? Организмде иммунитетти көтөрүп туруш керек экен, Кыймат эжелеримдин айткандары. Так, энди балдар, мына 3 топко бөлүп алып. Азыр мисалы адам ооруду кантип жуктурат организмге? Ал оору кантип жугады? Биринчи ким айтады? Кайсы топтон айтады? Ар бир ооруду жактагылар балдар. Так, ВИЧ оорусу кантип жугады? Кургак оорусу кантип жугады? Коронавирус кантип жугады? Каны? Жугат, адамдар түшкөргөндө, жөтөлгөндө, коронавирус менен ооруган адам менен кучакташып көрүшкөндө, жакын турганда жугат. Сакталуу жолдору эң көп топтолгон жерге барып болуу керек, маска тагып. Экинчи топ кургак учук. Адамдын организмине кантип жугады? Айталы. Оорулуу түшкөргөндө, күлгөндө, какырык аркылуу, тамак аш аркылуу жугат. Так. Азыр толуктайсыз. Эгер ката жери болсо, кызым, Жапар Кыймат эжебиз не болду? Толуктоого болду, айталы. Көтөргөндө, ошондо топурактар аркылуу, өсүмдүктөр аркылуу жугат. Так, толукталды. Энди үчүнчү. Кан алмаштырганда же донор болгондо эмне балага же болбосо мындай бийликтерден жугушу мүмкүн. Так, жакшы, жакшы. Канча бересиз бул? Так, вирус командасына, коронавируске 5 экен, балдар. Жооп канагаттанарлык экен. Энди, так, бактерия тобуна 4 экен. Так. Анан иммунитет. Так, кыска болсо да нуска жооп берген экен, 3-үчү топ. Анан мына 4 алды го, эмне үчүн?
толықтап кете аласызбы? Тамақ арқылы деді, ол тамақ арқылы орылған адам ошол жакында жесе шого жугат да көп оорулган жукпайт шоңго. Анан күлгөндө жугама, күлгөндө деді ага. Күлгөндө жукпайт, ол жөтөлүп эме болгондо жугат. Жугуш үчүн не кылыш керек экен? Абага тамчылар чыгыш керек экен, а? Воздушно-капиллярный деп коет, а буну. Так, балдар энди организмге жукту дейт. Мен сиздерге мынада 2 макет жасап койдум балдар. Мына өткөнү көрүп турасыздар. Так, бул 2 макет. Анан мына жерге 3-чү макетке мен скелетти алып келдим балдар. Так, азыр оору жукту организмге. Жуккандан кийин эмне пайда болот балдар? Организм эмне пайда болот? Оорудун белгилери пайда болот. Кандай белгилер пайда болот? Так. Кандай белгилер пайда болот балдар? Так. Мага жардамга бир окуучу келип жазып, ана жерге белгилерин мына Вен диаграммасын сразу толтуруп кете берейик балдар, а? Так. Билемиз, а Вен диаграммасын кантип толтурушты? Мына ар бир оорунун жаңа белгилерин жабыштырамыз жазып. Ар бир команда өзүнүн эсине жазып, тушуна жабыштырат. Жабышпай жатамы? Qaysi komanda qoldi? Immunitet komandasi. Qani joyingizga o'tiramiz ballar. Birinchi qaysi organ jaraqlaydi deb o'ylaysizlar ballar? Так, shashqaloqlar. Birinchi koronavirus. O'tdi. Так, хорошо. Ikkinchi qanday? Al sendir mana koronavirus o'tnami? O'tdi belgilab qo'ydilar, ha? Так. Dag'i? Börek işleri. Так, dag'i? Жүрөктү сыгатта ичке коюп отур. Так, сендер экинчи тоопсуңдар. Эndi экинчи топ. Курмагычы бул. Бир адамдар туруп, окушат, туруп жооп беребиз. Өпкөн биринчи этап. Анан бөйрөктү, бүйрөктү, анан сөөк, сөөктү, дагы терини абдан жакшы. Так, келгиле энди иммунитет. Иммунитет. Мына органдардын ичинде разак келе болгон. Калтырай бересиз, мына 3 жанына кое беребиз. Бүйрөк жабыркайбы? Балдар, мен ненин ВИЧ оорусун кошуп отурган себебим 1980-жылы ВИЧ оорусун биринчи 57 адамдан таап жаткан кезде бул вирустун кандай экенин билбегенде адамдардын пневмония оорусунан көз жумуп атканы билинген да. Демек бул кандай? Бул жугуштуу оору биринчи нени өлтүрөт экен? Жанагы ВИЧ оорусу пневмонияга алып барат экен. Бирок ал адам эч кандай өпкө оору менен оорубаган. Ал өпкө недостаточность. Жанагы иммунитет өпкөдө жетпей атат. Ошодан биринчи билинген экен. Демек эмне болду? Так, анан мен скелеттен койгон себебим бул оору кандай болот? Айык. Айыксыз өлүмгө алып барат. Түбү өлүмгө алып барат. Мунун неси жок. Вакцинасы жок. Так, анан нелер? Неден жабыркаган экен? Бүйрөктөн жабыркаган экен. Почечная недостаточность болгон экен. Анан эгер кан вируста болса, эмнени жабыркайт экен? Так, коронавирус командасы 5 деген бала алдында балдар. Курмагычы командасы. Так, абдан жакшы. Толук. Так, иммунитет командасына бул сендерге тааныш эмес жугуштуу оору болгондуктан жаңагы маалымат аздык кылып атат, да?